ичиң түйүлдү, ашказаның ооруйт, врачка бардың, ыслаң жуткузду. Сенде гастрит, язва дези, керек болсо эрозия. Анан эмне кылат? Нольпаза, амепразол деген дарыларды берди. Ал дарылар болсо сенин ички ашказаныңдагы кычкылдыкты азайтыш үчүн. Эмне дегенде ал кычкылдык өт барып туруп сени язва кылды же гастрит кылды деген сөздү айтат. Ошон үчүн аз болгон кычкылтык бул ал чечим эмес. Мындай жол менен врач сиздин ооруңузду чечип берген жок. Мен айтат элем, бул эмнеден пайда болду? Биринчи, стресс, депрессия. Бүгүн модный болуп чыгып атат. Стресс язва деген диагнозду коюп атат. Же психосоматика. Мына ошон үчүн өзүңүздүн психикаңа кара деп айтат элем. Экинчи, ал дарыларды ичпе. Наоборот, тескерисинче биз өттү жакшылап иштетишибиз керек. Өт жакшылап барыш керек. Сиз жана кычкылдыкты азайтуу менен, дары ичүү менен ашказандагы тамактарды ашык болуусун, сиңимдүүлүгүн токтотуп, кайра тескери анын эмне жанагындай гной болгонуна өзүң апардың. Ошондуктан башка органдардын ооруганы да ошол. Дагы да айтам, диета дегенге сак болгула. Жанагындай май жебе, эт жебе дегендерден корккула. Ал диета эмес. Өттүн иштеши, ошо эле боордун иштеши, ошо белок, натуралдуу, табигый майларды жештен турат. Өттү иштетели. Мына ошол өт эң күчтүү антибиотик. А сага антибиотик берип отуруп, кайра бардыгын өлтүрдү. Эмне үчүн дегенде, ошол ашказанда хеликобактери пилари дегенди өлтүрүш керек деген сөздөрдү айтышат. Ал өзү ашказанда жүргөн бактерия. Балким керектүү бактерия. Ал бактерияны өлтүрөм деп, башка нерселерди өлтүрүп, иммунитетиңди түшүрдүң. Жана туура тамактангыла. Сак болгула. Ассаламу алейкум.